Аталган аймакты жашылдандырууну облус башчысы Бакытбек Нарбеков демилге кылып көчөттөрдү отургузууга колгабыш кылды. Облус жетекчинин аракетин Альянс Алтын өнүктүрүү фонду колдоп, долбоор биргеликте ишке ашты. Жашыл Мурас өнөктөгү Талас облусунун кире беришинде өтүп, көчөттөр Өтмөк ашуусуна жакын өзөнгө отургузулду. Бул долбоор жалпы областан, жалпы Алтын альянс менен биргеликте биз дайыма чогуу иш алып барабыз. Анткени бул экологиялык долбоор да болуп эсептелинет. Анан өзү жер үйдүн аймагына кирип кете турган территорияда болгондуктан ушул жалпы көчөттөрдү даярдоо бул Талас облустук токой чарбаларына жүктөлгөн. Ар бирөөсү сатылып алынып атат. Жашыл, таза ушул тоолорубуздун абалын жакшыртуу менен элибизге, жерибизге кызмат кылуу. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду жашылдандыруу иштерин буга чейин дагы колдоп келген. Бул жолу 50 сотук жерди жашылдандырууга Альянс Алтын өнүктүрүү фонду 400 000 сом бөлдү. Ага 200дөн ашык ийне жалбырактуу жана ак кайыңдын көчөттөрү отургузулду. Кыргыз айтат эмес, ишигин көрүп төрүнөт деп, биздин бул жерден түштүк туугандар өтөт, таластык туугандарыбыз, бир туугандарыбыз күндүн ары бери өтөт. Ушул жерде кайрылганда ушул жерден бир көңүлдөрү ачылып, бир жакшы бир маанай тартыласың деп, жакшы ниет менен ушул иш-чараларга 400 000 сом акча каралды. Компания толугу менен элдин кызыкчылыгына иштейт. Талас элинин бардык социалдык болобу, муктаж болгон ар бир тармакты колдой бермекчи, колдоп келаткан, дагы колдоп келе берет. Жашыл Мурас өнүктүгүнө Талас облусундагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер катышты. Жашылдандыруу иши бул ирет адистерге тапшырылып, ийне жалбырактуу дарактын көчөттөрү Токой чарба кызматкерлеринин көзөмөлү алдында тигилди. Талас лесхозунан келди бул көчөттөр. Бул көчөттөр 16 жылдыктар көчөттөр. Елчаншанский. Теги хвойный породаларды күздөн баштап, анан эрте жазса тигилет негизи. Бир 50 километр деген эле уже тоолордо хвойный породалар, ел Шаншанскийлер. И бул как раз ошол как раз биздин тоого Сабырдын регионунда аябай туура келип атат да. Анан кайындар тигип атабыз, проба кылып атабыз. Эсе кайындар өсүп кетсе, ана Кудай буйрса тиги наркы бетине, тиги суун жегине полностью тиги жанагы кайындар тигибиз Кудай. Белгилей кетсек, аталган жашылдандыруу иштери Жашыл Мурас улуттук программасынын алкагында ишке ашырылды. Жыйынтыгында облус башчысы көчөттөргө көзөмөл жүргүзүүнү эскертип, тиешелүү кызматкерлерге тапшырма берди. Башкы максат Талас облусунун аймагындагы токойду кеңейтүү. Иния Тергешева, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.